Ааламдашуу заманында технология жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланып бараткан дүйнөдө балдардын шыктануусу жана чыгармачылыгы чексиз. Таланты таң калтырган өспүрүмдөрдүн өнүгүүгө болгон аракетин, алдыңкы ийгиликтерин айтпасак болбойт. Кыргызстандык жеткинчек жаныбарларды коргоого арналган өзүнүн компьютердик жана мобилдик оюн тиркемесин түзүп, талантын жакшы максатта колдонууну чечти. Бул баяндама жаратылыштын жана жаныбарлардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн бурган кичинекей баатыр кыз тууралуу. Анын аты Дарина. Ал болгону 11 гана жашта. Бала кезинен бери ал санариптик технологияларга жана компьютерлерге кызыгуусу күч. Бирок көптөгөн тең туштарынан айырмаланып, ал кадимки компьютердик оюндар менен гана чектелбей, өзгөчө бир эмгек жасоону чечкен. Бул идея анын башына бир күнү атасы жапайы жаныбардын этин алып келгенде келген. Кыз жаныбарга бууру уруп, аяп, этин жебей койгон. Ошондон бери ал жаныбарларды коргоо жана анын канчалык маанилүү экенин жалпыга жайылтууну башкы максаты деп чечкен. Однажды мой папа принес мясо дикого. Атам бир жолу кайберендин этин алып келди. Апам андан тамак жасады. Анан мен эмнеге адамдар кайберендин этин жейт деп боорумду ооруп баштады. Вопрос: почему люди кушают мясо дикого животного? Дарина жапайы жаныбарлардын тагдырына жөн гана каап деп капа болбостон ойдон аракетке өтөт. Көйгөйдү тең туштарына жеткирүү үчүн ал көңүл ачуу аркылуу таанып билүүчү жана социалдык мааниге ээ болгон оюн тиркемесин түзүүгө бел байлайт. После прошло несколько месяцев. Кызыл китепке кирген жаныбарларды коргоо үчүн Roblox платформасындагы оюн куруу үчүн бир нече жумадан соң Instagram'дан жеги конуш долбоорун таптык. Красок лишь животных и повышение осведомленности у школьников о красок лишь животных. Дарина санариптик демилгелер боюнча комплекстүү сынакта жеңип, диги конуш ага оюнду түзүү үчүн 4,5 мың евро бөлүп берген. Башынан сынактарга катыштырып, идеяны ишке ашырууда Даринанын атасынын орду чоң. Баары сотко көтөрчүгүнө кызы сотко көтөрчү эмес. Үйдө ноутбук бар болчу. Ошо ноутбуктан эле көрүп, ушу жаныбарларды көрүп, арка семелерди көрүп, ушундан отуруп эле анан кызыбыз айтып калды: "Ушундай. Биз кандай кылсак болот, папа? Бууреки жаныбарларды аяш керек, ушундай жаныбарлар баягы атып аткандарын эмеден көрүпчү, интернеттен көрүп, атып аткандарын көрүп, буларды эмне атышат, кандай красивый, жакшы бул жаныбарларга айоо эмне кылыш керек, сакташ керек" деп анан ошондон отуруп, ушу мобильный приложение жанагы кызыл жоголуп бараткан жаныбарларга деп бир проекти жазган. Анан ошонусу презентация кылып, ошондо как раз мен кызымды өзүм алып келген Бишкекке. Анда а жерде эң эле кичинекей кыз биздики болчу да. Ошондо 5-класс окуп аткан. Калгандарынын баары эле чоңдор экен. 18ден өткөндөр экен. Анан ошондо кызыбыз презентация кылып, долбоорду алып келип катышкандар 35ке жакын өзүнүн презентациясын кылганда, ошондо биздин кызыбыз 35-тин ичинен ошондой бир 6-бы 7-бы чыккан, 7-бы 5-бы. Ошондон чыгып анан 4,5 мың евро утуп алып. Студенттик программисттер менен бирге алгач эттен чыккан бул чоң эмгекти жасады. Ошентип Кыргызстандын кызыл китеби пайда болду. Бул тиркеме оюн. Анда оюнчулар кызыктуу, укмуштуу окуяларга сүңгүп канатын болбостон, жаныбарлардын ар кандай түрлөрүнүн жашоосу менен таанышып, экологиялык кыйынчылыктарга туш болуп, аларды чечүүгө катыша алышат. Тут мы должны пройти. Бул жерде биз лабиринттен өтүшүбүз керек. Бул сүрөт түшүрүлгөн таштарга бугу, маралдар тууралуу маалыматтар, ачкычтар камтылган. Маарадагы маралдарга жетүү үчүн чыгыш жолун туура табыш керек. Добраться до оленей. Дарина Кыргызстандын табигый кооз жерлерин оюн ичинде жаратууга көп күч жумшады. Оюнчулар керемет тоо пейзаждарын, кооз көлдөрдү жана жапайы коруктарды изилдеп, коргоого муктаж болгон жаныбарлардын ар кандай түрлөрүн кезиктире алышат. Подсказки в игре. Жаңы дарбазаны ачуу үчүн ар бир оюнчу маалымат топтошу керек. Ачкычтар катылган белгилерге көңүл бурбаса, кийинки баскычка өтө албай калат. Пройти дальше, потому что не знают правильного ответа. Тиркеменин бул өзгөчөлүгү балдарга өз өлкөсүнүн жаратылышы менен таанышууга гана мүмкүнчүлүк бербестен, бул сулуулукту келечек муундар үчүн сактоонун маанилүүлүгүн түшүндүрөт. Ар бир тепкич саякаттын жаңы деңгээли болуп калат. Бир тепкичтен экинчи тепкичке өтүү үчүн оюнчу суроолорго жооп бериши керек.
Тут мы уже видим Бул жерде кайберендерди көрүп атабыз, демек экинчи баскычка өттүк. и переходим на второй уровень. Оюнчуларга Кыргызстандын сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан жаныбарлар түрлөрү, бугу, күрөң аюу, ак илбирс жана башкалар менен баарлашуу мүмкүнчүлүгү берилет. Ар бир каарман уникалдуу түрдү билдирет. Оюн алардын өзгөчөлүктөрүн, алардын аман калуу кыйынчылыктарын жана аларга жардам берүү жолдорун өздөштүрүүгө түрткү берет. Бул оюнчуларга виртуалдык дүйнөдөн рахат алуу менен гана чектелбестен, чыныгы жашоодогу жаратылышты сактоо маселелерин да үйрөнүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Наша задача игры — это Оюндун тапшырмасы аюунун статусу. Ал күзүндө кышкы узак уйкуга кетүү үчүн жетиштүү май топтошу керек. Сенин кадамың ага ылайыктуу азыкты таап тойгузуу. Тяншань ак аюусу ак алманы тамшануу менен жейт. Жеген соң 15% күч топтойт. кушаем, и на 15% заполняется. Дарина оюнду жаратуу жүрүшүндө ал жалпы жаратылыш жөнүндө өзү да көп нерсени үйрөнгөнүн айтат. Снежный барс, архар, Ак илбир, саркар, аюу, жолборс, бүркүт жана башка куштарлардын түрлөрү, курт-кумурскалар. насекомых, с рыб, с млекопитающих. А почему, на твой взгляд, очень важно их защищать? Эти животные, они же Бул жаныбарлар сейрек кездешүүчү да. Булар оңой багыла турган уй эмес да. Кайталангыс кайберендер болуп жатпайбы? Мисалы, ак илбир сыяктуу, ак, кара тактуу, андай өзгөчө жандык башка жок. Оюн Ысык көл районунун Карабой айылындагы мектеп окуучуларынын көңүлүн бат эле өзүнө урду. Даринанын ата-энеси Атүгүл мектеп чемпионатын уюштуруп, анда оюнду эң тез аяктаган балдар акчалай сыйлыктарга ээ болушкан. Өзүнүн аракеттерин жасап жүрөт, жаратылышты коргоо боюнча бир канча проектилерге катышкан. Ата-энеси дагы мектеп менен абдан тыгыз байланышта. Даринаны дайыма колдоп, анын талантын ачууга жана жөндөмдүүлүктөрүн ойготууга дагы абдан чоң салымын кошуп келатат да. Дарина оюн жаратып эле тим болбостон, балдардын жана чоңдордун жүрөгүндө учкун жандырып, алардын өз аракеттери жана жаратылышка тийгизген таасири жөнүндө ойлонууга түрткү берди. Пайдалуу билим менен жалпы жакшы көргөн көңүл ачуучу оюнду айкалыштырып, көпчүлүктү кызыктырды. Бул жаныбарлар кызыл китепке жөн кирген эмес, аларды биз коргошубуз керек. Бул оюн абдан кызыктуу экен. Бүт окуучуларга сунуштайм. Анткени ушул оюн менен кайсы жаныбарлар кирет, аларды кантип коргоо экенин ушул оюндан билсе болот деп ойлойм. Биринчи раундда мен таштарды подсказка менен издеш керек болчу. Анан до конца өткөндөн кийин правильный ответтерди айтыш керек да. Я много узнала про это. Оюндан көптөгөн жаңы нерселерди билип аласыз. Мисалы мен ташбакалардын космоско учкандыгы тууралуу кызыктуу фактыны билдим. Дарина мектепте активдүү окуучулардын бири. Буга чейин ал классташтары менен айыл тургундарына таштандыны иргегенди үйрөтүп келген. Эми жеке эле бул жаныбарлар эмес, баягы природаны сакташ үчүн бул мусор жатса дагы ошо мусорду алып, тазалап, ошону анткени природа таза болсо, адам дагы, коом дагы таза болот деп ошондон баштап ошол ишти алып барган да. Мектепте абдан активдүү кылсаң, бардык тарабынан да, спорт тарабынан дагы, футболго да активдүү катышат. Жана ошондой эле мектептеги коомдук иштерге да аябай активдүү катышат. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган жанагы сценкаларды аткарууда дагы өзүнүн бир башка жактан, башка кырдан өзүнүн талантын көрсөтө алды. Мында актёрдук чеберчилигин дагы көрсөтө алды да. Мугалимдердин айтымында Дарина окууда өзгөчө зирек, билимге деген кызыгуусу күч. Дарина тапшырылган тапшырмага бир эле кылка, бир көз караш менен, бир багытта көз караш менен эле аткарбастан бул абдан изилдейт, ал тапшырылган тапшырманы изденет, анан ар кырлуу кылып аткарып келет. Моменттер болуп калат. Светлана Мамбаевна могу маселени монтсек болот экен деп мага кеңешин айтат. Аябай сонун кеңештерди айтат. Биз аларды пайдаланабыз. Анан жоопкерчиликтүү айтам, окуучу катары дагы, анан өспүрүм кыз катары дагы аябай жоопкерчиликтүү болгон тапшырмаларды жигердүү аткарып берген, аябай тырышат жана эмгектенет ошонун үстүндө. Азыр ал мектептин футбол командасынын Instagram баракчасын башкарат.
Даринанын жакынкы пландары өспүрүмдөрдүн психологиялык көйгөйлөрү менен күрөшүүгө жардам бере турган кыргыз тилинде жасалма интеллект түзүү. И в моих планах создать... Өспүрүм кезинде депрессия учурунда жардам берген кыргыз тилиндеги искусство интеллектин жасоо. Биз азыр бул багытта изденип атабыз. Ал үчүн апам жана Жаңы Зеландиялык ментор чоң жардам көрсөтүүдө. Понимал именно кыргызский язык с русским языком. В этом мне помогает мама и наш ментор с Новой Зеландии. Келечекте Дарина программист болууну кыялданат. Дагы көптөгөн пайдалуу оюндарды жана тиркемелерди түзүү элпек кыздын эртеңкиге деген эң чоң максаты. Я пока не определилась, но хочу стать, наверное, айтишником. Азырынча так тандай элекмин, бирок айтишник болом деген ойдомун. Түркүн сайттардын дизайнын, ушул сыяктуу оюн тиркемелерин жасап же Google'да иштесем деген кыялдарым бар. Диги конуш долбоору Европа биримдиги тарабынан каржыланат. Аны лидер жарандык демилгелер бейөкмөт уюму ишке ашырууда. Бул бейөкмөт уюмдун аркасы менен Кыргызстандын бүткүл айыл жерлеринде инновациялар киргизилип, тургундар санариптик сабаттуулугун жогорулатып, стартаптарды туура түзүүнү жана өзүн өзү камсыздоого жетишүүнү өздөштүрүүдө. Бейөкмөт уюмдардын жигердүү аракети аркылуу Кыргызстандын айылдары айыл чарбасын, билим берүү жана башка тармактарды өнүктүрүүгө көмөктөшүп, чыныгы санариптик трансформациядан өтүп жатат. Дарина эң кичинекей баатырлар деле ири өзгөрүүлөрдү жаратаарынын жандуу мисалы. Анын оюн тиркемеси Кыргызстандын жаратылышын коргогонун символу гана эмес, дүйнөнү жакшыраак кылууну кыялдангандар үчүн дем булагы болуп калды. Мына ушинтип балдар технологиянын колдонуучулары гана эмес, алардын жаратуучулары болуп, кичинекей окуялар опол тоодой эрдиктерге айланат. Ар бир балага мээрим төгүп, ар бир балага колдон келишинче жардам берип, балага билим берсе, баланы үй бүлөдөн тарбияласа, жеке эле Кыргызстанга болбосо дүйнө жүзүндө таанылган, биздин Кыргызстанды тааныткан бир кесипкөй же болбосо бир билимдүү кыздардан болот деп ишендиребиз да. Дарина келечек ар бир баланын колунда экенин жана ар бир бала чакырыкты кабыл алууга даяр болсо, анда ал дүйнөнү өзгөртүүгө жөндөмдүү экенин далилдеди.